Кыргыздар аты жаман оору деп тергеп айтышкан онкологиялык дарт менен 10 жылдан бери күрөшүп келе жаткан Элмира айымдын ар бир күнү күрөш. Ал өзү жакындары үчүн жашагысы келет. Бир гана дарыларды кабыл алуу аздык кылат. Маанай ой санааны дагы көзөмөлдө кармоо маанилүү экенин кеңеш кылат. Эми Кудайга эле Кудайдан жардам сурайм, андан башка эч кимден. Врачтар деле колубуздан келбейт деп 3 жолу чыгарышты. Анан ошондой жакшы болуп барсам таң калышып, мени көргөндө коркушуп, чын эле ушу тирүү жүрөсүңбү деп таң калышчу. Анан Кудайым өзү эле мени колдоп дарылап келатат го деп ойлойм. Анан балдарым деле багып келатат, балдарым, эркек балдарым да карап багат. Анан дайыма ушу кызым колундамын. Кызым тим эле көзүм карайын деп карап багат. Дагы бир каарманыбыз дарыгерге үйүндөгү бул жаман ооруга кабылган жакынын багып кароого кеңеш алууга келген. Дарт менен күрөшүү оңой эмес. Ал адамдын психологиялык эркин дагы сынап көрөт. Андан кийин операция берди, 6,5 саат операция жасаган. Жакшы, аябай жакшы болду деп. 4 жолу химияга бардык. 4-чү химиясында күчтүүрөөк болуп, анан аны албай калып, анан таблетка алды да. Анан таблеткасын алып, анан улам ылдыйдан азыр уже постельный болуп, ичи мондай шишик болуп атат. Анан эжеге келип бул жерден дарыларын алып атам, такай эметип бекер берип атышат да. Нарын облусунун аймагында онкологиялык дартка чалдыккандардын жалпы каттоого алынганы 1778 адам. Бул 2022 жылга салыштырмалуу 128 учурга көп. Эң көп кездешкени аялдардын жатын моюнчасынын рагы жана көкүрөк без оорулары. Бир жыл ичинде каттоого алуу 265 учурдан 271ге өскөн. Залалдуу шишик мындан башка ашказан, богок бездеринде кездешкени дагы алдыңкы орундарда. Дарыгерлер белгилеген негизги көйгөй бейтаптарда бул дарттын кеч аныкталышы. Ушу ГСВлар ар бир үйдү барып эшигин каккылап профилактикалык осмотрдон өткөрүшү керек жылыга. Эми өздөрүнүн учетунда да булар 1 жаштан баштап 100 жашка чейинки адамды карашат. Ошондо өздөрүнүн көзөмөлүндө мына ушулар билет. А жерде беременный бар, а жерде оорукчан кары адам бар, а жерде орто жаштагы аял бар, а жерде жаш бар, жаш жигит бар. Мына ошолордун баарын профилактикалык осмотрдан эрте өткөрүп турса, өз деңгээлинде ошолорго жакшы мындай кеңешин берип турса, конечно, медициналык бул абал түздөн-түз 1-2 жылдын ичинде оңолушу ыктымал. Эрте аныктаган учурларды калдыксыз айыктырууга болоорун, мындай учурлар жалпы көрсөткүчтүн 40%-ын түзөрүн белгилешет. Онкологиялык оорулар менен күрөшүүдө дарыгердин жетишпестиги дагы чоң көйгөй. Дарыгер адатта мындай бейтаптардын абалын жеринде барып көрүп туруусу зарыл. Бирок Нарын шаары жана Нарын району үчүн бөлүнгөн бир гана дарыгер бар. Ал учурда аягы көрүнбөгөн кагаз иштерин реттөөгө жана бейтаптарды кыдырууга туруктуу жардамчыга муктаж. Бир Нарын шаары үчүн, бир Нарын району үчүн бир врач жетишсиз. И то медсестра жок. Даже 2 медсестра бериши керек. Бул бир. Бул дарт менен күрөшүп жаткан бейтаптарга дарыланууда жеңилдиктер каралган. Ар бир бейтаптын жардам алуусунун белгиленген чеги бар. Ал чектен ашса дары-дармегин ийнесин алуу оңойго турбайт. Баарысы кымбат. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун Нарын аймактык башкармалыгы тарабынан онкологиялык дартка чалдыккандарга атайын рецепт жазылып, келишимдин негизинде дарыканаларга акча төлөнөт. Ошо 2023 жылы 195 бейтапка 637 рецепт жазылып берди. Ошол биздин милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду менен келишим түзгөн дарыканаларга ошол 2023 жылы ошол орун толтуруу максатында 739.749 сом орун толтуруу үчүн кайтарылып берилди да. Ал эми 2024 жылдын январ айында 34 бейтапка 49 рецепт жазылып 65.000
сумма возмещениясы которулуп берилди. Ар жылы февраль айынын башында онкологиялык оорулар менен күрөшүүнүн эл аралык күнү белгиленет. Биздин заманга чейин эле окумуштуу Гиппократ тарабынан адамда шишик болору байкалган. Кесип көрүп, формасы рак жаныбарына окшош болгондуктан ооруну да рак деп атап койгон. Мындан улам илимге да ошол термин менен кирген. Андан кийин байыркы Рим медиги Гален да залалдуу шишиктерди изилдеп көрүп, бул дартка онкас деген аты ыйгарган. Азыркы учурда онкологиялык оорулар дүйнөдөгү эң кооптуу көйгөй. Канчалаган изилдөөлөр жүргүзүлсө дагы оорунун пайда болуусунун себеби табыла элек. Бирок рактын айрым түрлөрү, мисалы жатын моюнчасынын рагы папиллома вирусунун 16 жана 8 тибине чалдыккан аялдарда пайда болору аныкталган. Өнүккөн өлкөлөр бул вируска каршы вакцинациялоону киргизип, ал 15 жашка чейинки кыздарга жасалып жатат. Лариса Калдыбаева, Жеңиш Абдылдаев, Нарын жаңылыктары.